Код курулуш компаниясынын колдоосу менен даярдалды. Балаңды тааныбай туруп кантип тарбиялайсың? Ар бир наристе өзүнчө бир аалам. Мүнөзү, кыялы, табияты ар башка, жөндөмдөрү ар башка. Ушундай түрдүү жөндөмдөргө ээ болгон баланын мүнөзүн, табиятын, кыял жоргун билбей туруп туура тарбия берсе болобу? Албетте болбойт. Себеби наристени тааныбай туруп берилген тарбия балага көп зыян алып келет. Буга мисал катары өрнөктүү бир икаяны баяндап берели. Күндөрдүн биринде жараланган бир шуңкар карыган аялдын бакчасына келип конот. Аны көргөн аял ага боору ооруп багып алат. Курсак ачкан шуңкардын алдына балдар үчүн даярдалган буламыгын коёт. Бирок шуңкар буламыкты жебейт, анткени ал дайыма эт жечү. Аял анын абалын көрүп абдан кайгырат. Ай байкушум ай, тумшугуң узарып, отуруп ийрейип кетиптир. Ушул жумшак буламыкты да жей алган жоксуң. Сенин мурунку кожоюнуң Кудайдан коркпогон неме экен? Жок дегенде тумшугуңду оңдоп койбоптур, дейт. Анан колуна кайчы алып тумшугун кесип салат. Шордуу куш аялдын колунан бошонууга аракет кылат, бирок чыга албай коет. Ошентип тумшугунан айрылат. Аял аны менен эле токтоп калбайт. Анан анын каккылаган канаттарын көрүп, сенин мурдагы кожоюнуң сени эч карабаптыр. Канаттарыңды карачы, узарып өсүп кетиптир. Кандай гана жагымсыз, бири узун, бири кыска, дейт. Ушундай сокурой жүгүрткөн аял колуна кайчы алып, бул ирет анын канаттарын кесип салат. Жаны ооруган шуңкар кутулууга тырышат, бирок аракети текке кетет. Акыры шайы кетип, аялдын колуна отуруп калат. Аял анын колуна сайылган тырмактарын көрөт да, ай, байкушум десе, мурунку кожоюнуң кандай мээримсиз, бир дагы тырмактарыңда тегиздебептир. Карачы кандай гана түрүшумдук тырмакка айланган, деп бул жолу анын тырмактарын кесет. Аялдын колунан мындай кордукту көргөн шуңкардын көздөрү жашка толот. Аял анын мындай абалын көрүп каарданат. Эч кимге жакшылык жарашпайт. Жакшылык кылсам ыйлаганын карачы, деп сүйлөнөт да шуңкарды эшикке чыгарып салат. Ошентип шуңкар тумшугунан, канатынан, тырнагынан ажырайт. Учканга аракет кылат, бирок канаттары кесилгендиктен уча албайт. Оорусуна чыдабай жерге конгусу келет, бирок жерге да кона албайт. Акыры жакын жердеги жер төлөнүн артына боюн таштайт. Мына кең асманда кайкуу учуп чоң жырткычтарды карбаган шуңкар эми минтип түркөй аялдын колунан шордуу каргага айланды. Мына да ушул сыяктуу көптөгөн ата-энелер бул наадан аялга окшоп балдарынын ички дүйнөсүн тааныбай туруп, түшүнбөй туруп, бүркүт сымал балдарын каргага айлантып коюшат. Бирок аны өздөрү байкабайт. Андыктан тарбиялоонун алгачкы жана бирден бир булагы баланы тааный билүү болуп саналат. Мындай терс окуялар жашообузда өтө эле көп кездешет. Буга дагы бир мисал катары таанымал инсанды өрнөк берели. Ал дүйнөгө таанымал немец элинин белгилүү физиги Альберт Эйнштейн. Аны тааныбаган адам жок болсо керек. Эйнштейнди балалык чагында мугалимдери да, ата-энеси да жакшы тааный алышкан эмес. Мугалими дайыма атасына балаңар окуй албай жатат, балдар үйрөнгөн темалардан артта калып жатат дечү. Эйнштейндин атасы мугалимдин мындай сөздөрүнөн тажап, баласын мектептен чыгарып алат. Окуй албасаң анда жок дегенде бир кесиптин ээси бол деп кесиптик лицейге берет. Бирок атасы анын келечекте эң акылдуу адам болоорун билген эмес. Эгер билгенде баласына ачуусу келген сайын, сенде келесе бала дүйнөдө жаралмак эмес деп кыйкырмак эмес. Эйнштейнге мектеп эмне үчүн көңүлсүз болчу, билесизби? Себеби ага мугалимдин үйрөткөн темалары кызыксыз болчу. Ал мезгилдери Германияда уй кантип саалат, топурак кантип жетилет, дарак кантип саба калат деген сыяктуу темалар өтүлчү. Бирок бул темалар Эйнштейн үчүн маанисиз эле. Ушундан улам мындай темаларга көңүл бурчу эмес. Ал ошол кездеги ааламдагы тең салмактуулук, заттардын түзүлүшү кантип пайда болот деген мыйзамдарга кызыкчу. Арадан жылдар өтөт. Эйнштейндин башкалардан айырмаланган таланты билинип, билим дүйнөсү менен тааныла баштайт. Анын бак конгон келечеги ошол күндөн башталат. Эгер атасы мугалимге кошулуп андан ары окутпай, кара жумушчу кылып койгондо, биз билген Эйнштейн чыкмак эмес. Эйнштейн сыяктуу тагдырды башынан өткөргөн адамдар көп болгон. Алардын дагы бирөөсү таанымал сүрөтчү Ван Гог. Сүрөттү укмуш тартса да, айланасындагылар аны баалашкан эмес. Ал эле эмес, аялы да анын эмгегин баалаган эмес. Аялы бир күнү
Бул пайдасыз ишиңди ташта. Адамдай болуп жумуш иштеп акча тап. Жегенге эч нерсебиз калбай калды, деп кейийт. Ошондо ачуусу келген Ван Гог ательесиндеги 10дон ашык сүрөтүн бир кесим нанга сатып жиберет. Ошол заманда бир сындырым нанга сатылган сүрөттөр бүгүн кимдин колунда болсо, ал чексиз байлыктын ээси болуп олтурат. О, урматтуу ата-эне. Сиздин үй бүлөңүздө да келечектеги Эйнштейн, Ван Гог сыяктуу таланттар катылып жаткандыр балким. Сиз дагы балаңыздын эми ачылып келе жаткан жөндөмдөрүн өчүрүп жаап салбаңыз. Тескерисинче, балаңыздын демине дем кошуп, шыгына шык кошуп, жөндөмдөрүн андан ары өстүрүңүз. Жетилүүсүнө жардам бериңиз. Антпесеңиз, мисалдагы түркөй аялга окшоп, бүркүттөй балаңызды шордуу каргага айлантып саласыз.